Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar. Muz TV kanalımızın görüşçülері. Bugün biz Jalalabaddabız. Jalalabaddагы bizden жаңы çıkarılışımızda Salman Hacının үйінен аттары тартып көрсөтүү үчүн келип калдык тугандар. Бул аттар көптөгөн Жалалабад өрөөнүнө таанымал аттар экен. Салман Hacı да өзү таанымал киши экен. Андыктан бүгүнкү биздин чыгарылышты Salman Hacı менен аттарын тартып көргөзүүнү биз баштайлы. Теги күчтүү аттар. Азыр аттардын баардыгын маалыматын айтып тартып көрсөтүп берели. Жагып калгандар Salman Hacıга түз байланышып сурай берсеңиздер болот. Анда мына теги аттар, күчтүү аттар чыга баштады. Ассаламу алейкум, Salman Hacı кандайсыз? Жакшысызбы? Келип калдык ака үйүңүзгө. Жакшы, куш келиптиңер. Келди ака. Бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгарабыз? Hacı Бүгүнкү чыгарылышта Кудай кааласа 4 ат чыгарабыз. 4 ат чыгарабыз. Кандай аттар бир мындай мүнөздөмөсүн айтып бересиңби? Аттарыңызды көбү тааныйт экен. Бул ат Акжал ат. Акжал. Атактуу ачыдагы Үсөн Hacынын атынын баласы. Түз баласы, ал күчтүү ат болгонбу? Небереси болуп калат. Небереси. Ал ачыдагы убагында лидер аттардан болгон. Лидер, улакты таамай аттар. Hacынын атын бардыгы тааныйт. Анан ошонун балдары болуп кетет бул. Анан жаңасы жашы. Жашы жаңасы 4 жаш экен да? Жашы жаңасы. Жаңасы. Бул аттын породасы кандай? Породасы өзүбүздүн неме? Карабайырлардан. Карабайыр. Бирок аттын мындай формалары серьезный экен, а? Көргөндөр муну четтен келди ойлойт. Четтен кел. Бейин балдары бул. Мына достор, бою канча чыгып калат? Ат чоң экен. 1.63. 1.63. Бирок жоон жолуп экен, а? Тугандар, эми бул аттарды чаппайбыз азыр ака, Эми бул азыр суу элек. Суу элек. Былтыр улактарда чабылдыбы? Эми анча така улактарда жаш болгондугуна байланыштуу така улактарга бир аз көргөнбүз. Улактарда айыбы жок. Айыбы жок. Жүрөгүнүн токтугу. Топтун ортосуна кире берет, а? Мына тугандар. Кайман аты кандай? Кайман аты Тайсын. 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 Чоң атасынан эле коюлуп турду ошондо. Ооба, бул өзү боксердак болгон жашында ошо Тайсынга окшоп анан. Мына достор, Акжал экен, кайман аты Тайсын экен тугандар. Ден соолугуна жооп бересизби ака? Ден соолугу Кудай кааласа 5. 5. Ооба. Скоросттар өтө тез. Мына достор, атка баа бериңиздер. Менимче өтө мындай сыны дагы, аттын зардасы дагы мындай жакшы экен. Повороттор зор бака. Эми баалар айтылабы бүгүнкү чыгарылышта айтылбайбы ака? Эми бааларын келишим багылып кое беребиз. Келишим ба? Жаккандар чалса анан сүйлөшүп алабыз да. Жаккандар чалса сиз жообун айтасыз, а? Ооба, жабын айтабыз да. Мына достор. Мындай кылып айтабыз да. Ооба. Элдеги баалардай эле кылып. Тугандар, бул 1-номердеги Тайсын кайман атындагы улактын келечекте дагы тарбиялай турган ат экен. Жооштугу жоошпу? Эми бир адамга үйрөнгөн ат. Бир адамга үйрөнгөн. Ооба, үйрөтпө, бир адам караган. Бир кол караш керек экен да. Жештери жакшы. Жештери апитти, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, э. Канча берсең капа кылбай жеп турат. Мына достор, биринчи ат ушул болду. Кийинки азыр атактуу төө куйруктун дагы тукумдары чыкмакчы. Анда биз менен бирге туруңуздар. Salman Hacının kийинки экинчи атын тартып көргөзүп берүүнү баштайлы. Ушул күрөң кашка арканкы 2 бут ак келген. Азыр бул аттын толук мүнөздөмөсүн сурайлы. Ат өзү дагы чоң ат экен. Бою канча чыгат, жашы кандай баарын сиздерге айтып көрсөтүп берели. Ажыке кийинки экинчи атты баштайлы, а? Кудай кааласа сурайлы. Бунун жашы кандай биринчиден? Бул жашы 2 асы. 2 асы. 2 асы болгондо тугандар 5 жаш болот экен. Эми тегин айтсаңыз. Bunun tegi Ноокатта Төгүйүк деген ат легендарлуу ат. Легендарлуу ат, уккам мен дагы. Ошонун уруктарынан болот. Ноокаттан алып келгенсизби сиз? Ноокаттан Бишкекке сатылып, Бишкектен бизге. Бишкектен сизге келип калган. Буларды бакканыңызга канча болду? 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан ашты.
Бул аттын пыштысында келген. Быштысында келген. Улакка чабылатып турду анда. Анча улактарга латып чаап. Эми өтө мында кыйналып чабылган эмес аттар, а? Кыйналып чабылган эмес. Зардаларын сынап. Мында зарда күчтүүбү буда? Зардасы жакшы. Зардасы жакшы. Чуркашычы? Көздөгөн жерге жетесиз. Көздөгөн, Кайманаты өзү күлүк да. Күлүк. Учкаяк. Учар деп коем мен муну. Учар. Ат жетпейт экен да. Жакшы кетет. Жакшы кетет. Күлүк. Ошо күлүктүгүнө байланыштуу учар деп коем. Мына достор, өңү дагы бул аттыкы өзгөчө экен, арканкы эки буту ак экен. Төй куйруктуку дагы ушундай болуш керек өзү, а? Арканкы. Төй куйруктуку өңү бир аз жерде экен. Жерде ол. Арканкы буту. Мына туган бою канча чыгат? Бою 1.70ге жакындап калат. 1.70ге жакын. Мына тугандар. Мен келгенде 1.68 болчу да. 68 болчу, а? Достор, мына көкүрөктөрүн, согуруларын баарын көрсөтөлү. Ат жоошпу негизинен? Ат өтө жоош. Өтө жоош. Жештери жакшы. Жештери ушул жакшы. Бир бастырыч басыктарын ушул жерде бир көрүп коелу тугандар. Силерге жаккан болсо, номерлерге чаласыздар. Атты сурайсыздар, өтө чоң ат экен бирок. Жанына келсеңиздер, аттарды мисалы үчүн жактырып каласыздар деп кен ойдомун. Мына тугандар, аттарга баа бериңиздер. Салман Ажынын 2 номердеги ушул Учар деген күрөң кашка аты чыгып атат. Мына өтө кароо жакшы экен бул жерде. Кароосу аябай жакшы экен. Жемди канча бересиз? Жемди азырынча 3 кило. 3 килограммдан бересиз. Баягында жаман адаттары жок беле, аттын тебип тиштеп. Жок, тебинип тиштеш, бул өтө жоошат. Өтө жоошат. Муну аягым деле өзү карап, өзү кашып ушинтип берет. Баягында жат адамдаргачы? Жок, эч ылгабайт. Ылгабайт, а? Бунун баасы деле Bunun bazen de gelişe. Gelişesizler, ha? Telefonlarga çalışsa aytadi. Muna tuğanlar, telefonga çalıp, munda realni klientler çalıp bilsеңиздер болот. Номерлерди мен алдыга жазып өтөм. Бул 2 номердеги атты көрдүңүздөр туғандар. Ана ажыке кийинки атты минели, а? Кийинки атты. Бастыра бериң бияка. Мына достор, 3-чү ат чыгып калды. 3-чү атты көрсөтөлү. Ажыке бул ат боюнча толук маалыматты азыр бизге берсин. Сиздер атты жактырыңыздар туғандар, атты көрүңүздөр. 3 коз, Жалал-Абадтын 3 коз айылына жаңачы. Ушул жерге келип аттарды сурай берсеңиздер болот. Эми маалыматты алайын. Аттын жанагы 2-чи атка окшоп кетет экен өңү түсү. Сурайлы. Ажыке бул атыңыз боюнча бир маалымат бериңиз. 3-чү ат боюнча ат кандай ат? Каяктын аты? Ат өзүбүздүн ат, өзүбүздүн бейлердин балдары. Мына Дакандын уругу болот. Бул Дакандын уругу. Дакандын уругу. Ачынын аты. Анан кийин бу Экаси. Экаси. Жанагы 2-чи атыңыз окшоп кетет экен, а? Окшоп кетет. Бирок ага немеси жокпу? Жок, немеси жок. Пешеси жок. Жок. Bunun ayırması putu tuyağı emес. Tuyağı emес экен, бирок мындай өңү аттын түзүлүштөрү окшош экен, бирок бул беркеге караганда аз-маз кичинерээк болушу мүмкүн. Кашкасы дагы даже окшош экен, достор. Bu аттын өзгөчөлүгү 5-5'tin lider аттарынан. 5-5'tin лидери. 5-5'ке чабылган. 5-5'ке чабылган. Торпок улактарда жүргөн. Айылда ачынын 5-5 улак болгон şu айылда. Ошонда ошого катышып биринчиликти алышкан. Биринчиликти алышкан. Жаныбар. 2 асый дедиңиз, а? 2 асый. Мына тугандар. Бул ошондо Карабайырдын тазасы экен да, значит. Карабайырдын тазасы. Бою 1.65 чыгып калабы? Bunun boyu keçe ölçüğünde 1.60'dan biraz ödörlü çıktı. 1.60'dan 62-63. Muna dostlar. Bul attın emi bazıktары den soluğunun tazalыğı kандай? Den soluğu jakşı. Den soluğu jakşı. Joşluğu öte joş. Ulakka aldigi ne dep koyat? Alaman ulak bolo 5-5 bolo ayırması yok. Ayırması yok. Bu ança belkilerge qaraganda көбүрөөк чабылган бул. Бул эми Карабайыр деген эми 2 күн, 4 күн улак болсо эле чаба бере турган аттар да булар, а? Чарчабай турган. Дакандын уругу болсо мына достор. Энелери дагы жакшы. Энелери дагы жакшы.
Азыр бул аттарды чабып көрбөйсүңөр, жөн гана аттын жылоосун көрүп, баякындай кылып коюңчу бир тизгин менен. Бул жака бир өткөрүп көрүңчү. Азыр баасы кандай болот, аны дагы сурайлы. Мына, туугандар, жылоосу ушундай экен. Аттын эми арка алдын көкүрөктөрүн бир сыра жанынан тартып көрсөтөйүн. Жаккан болсо чала бересиздер. Бунун баасын канча дейсиң? Bunun bağısını telefon жазып болуз го bunu деле. Буну деле ушундай кылабыз эке. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп туугандар адашпай турган кылып мен жазып коем. Аттын баасын сурай бересиздер. Бир бастырып коеюн бул жака. Үчүнчү атты көрдүңүздөр. Эми кийинки акыркы атка өтөбүз. Акыркы атты тартабыз туугандар. Акыркы ат кандай болду экен сиздер менен чогуу билели. Мынакей, кайрадан 4-чү ат чыкты достор. 4-чү аттын азыр мүнөздөмөсүн алалы. Атка кандай маалымат берет, аны биз менен бирге көрүңүздөр туугандар. Сурап баштайлы. Ажеке, эми 4-чү атыңызга келип калдык. Куда кааласа. Куда кааласа бул аттын маалыматын бир жакшы кылып айтып бериңчи эке. Каяктан келген ат же өзүңүздүкү бул дагы? Бул ат Бишкектен келген. Бул Бишкектен сатылып алып келинген. Карабайыр дейлет. Карабайыр. Жанагындай легендарлуу аттардын уруктарынан барбы жокпу буда? Жок. Жога андай жактарын точно билбейбиз неге. Билбейсиздер. Улакка жарайт. Улакка чабылып жүргөн ат бул. Чабылып жүргөн ат. Улактарга чабылып жүргөн буттары деп айтып турат. Мына Тажрыйбасы бар. сол буттар ушундай тебеленген ошондо. Улакка кирип чаап, бул топту ортосунда жүргөн аттардын бирөөсүнө. Кайтпай турган. Аламанга. Аламанга. Торпок улактын атында экен өзү дагы. Азыр бул жакында үйүрдөн келди ошого арык. Үйүрдөн. Канча беги коюлду бул? 10 чакты беги коюлду. Бунун деле канында бир Россиян жылкысы жокпу? Жок, Россиян. Россиянкы жок, а? Карабайыр деген. Карабайыр делген. Бишкектен келген. Жашы кандай? Жашы 3 асы болуш керек. 3 асы. 6 жашта экен да. Азыр эми булар багууга киргиздиңиздер да бардыгын, а? Азыр эми буну алып келип багабыз деп. Жанагы 3 атта эле буну деле чаппайбыз. Ошондой. Мына достор, бир сыра бастырып көрүңчү. Бастырып көрүңүз. Улактын аты 4 тең улактын аттары чыгып атат туугандар. Азыр бунун акыркысын эми баасын айттырайын деп атам. Баасы канча болот эми толук сурайлы. Алдыңкы 3 аттын баасын сыр бойдон калтырды, себеби реальный клиенттер, реальный алам дегендер болсо өзүм жооп берип, өзүм баасын айтам деп ажеке айтты туугандар. Мына 3 асы дагы 6 жаш болуп калат. Бою канча чыгат? Бой 1.60га жетип калат го. 1.60га жетип калат, а? Жооштугу, жанагындай күлүктүгү, жооштугу өтө жоош. Күлүктүгү жакшы. Бунун баасын айтасызбы? Акыркысын айтып кой берели эми. Бунун баасын айтып турган болсок, Канча дейсиз? эми 450. 450. Кемитсе болот. Мен акам ошондой деген да. Болушу ошондо келсе берем деп. Болушу ошого келсе берем деген. Анда өзү кымбат эле келген окшойт анда, а? Кымбат эле келген. Мына достор. Чабылган, баглагына гарантия деп коюн. Гарантия, кепилдиги бар экен. Мына туугандар, бул 4-чү атты тарттык туугандар, аттарды көрсөттүк. Кайсы ат сизге жакты? Комментарийге бир сыра жазып калтырып кетиңиздер. Эгерде жаккан болсо Жалал Абадка келиңиздер. Жалал Абадтын 3 кооз айылында ушул 4 ат. Экөө бир жерде каралып турат. Анда достор, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ажеке, содаңызга береке анда. Базарыңызды берсин. Рахмат. Келиңиздер, атты көрүңүздөр. Жакшы алып барып чаап, Куда кааласа сиздерге. Улактардан көрөлү, а? Улактардан көрөлү иншалла. Мына достор. Бүгүнкү сиздерге рахмат ака, рахмат. Алла разы болсун. Бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен соңуна чыкты туугандар.